турпагын исимini мен көргөнүм, пайдасы жок экенин. Мен Маманова Сапаргүзар Жан кызы Андижан viloyati Qo'ng'irtöbe tumaniga qarashli Azat ayında төрөлгөнмүн. Ушул айылда 18-ci orta mekteптин Кыргыз классында кыргыз тилинде ta'lim-tarbiya алып, 2007-жылы Андижан мамлекеттик университетинин Кыргыз филология факультетине окуу жайына киргенмин. Азыркы күндө окуу жайды ийгиликтүү аяктап, азыркы күндө Qo'ng'irtöbe элге билим берүү бөлүмүнө караштуу ушул эле өзүм ta'lim-tarbiya алган 18-ci orta mekteптин кыргыз тили мугалими болуп иштеп келе жатам. Ушул жылда Чыңгыз Айтматовдун 93 жылдык мааракесин өткөрүп алууна турабыз. Мына ошол себептен биздин кыргыз акын жазуучубуздун чыгарган чыгармалары жөнүндө окуучуларыбызга азыркы мезгилде видеороликтер жана интермедиаларды аткартырып жатабыз. Мына ошол себептен өтүлгөн темаларга байланыштуу сахна көрүнүштөрүнү даярдап жатабыз. Кудай буйруса өткөрөбүз. Мына себеби биздин Өзбекстанда жашаган кыргыз элдери үчүн Өзбекстан мамлекетибиздин президенти Мирзиёев тарабынан 2018-жылы 4-апрелдеги токтомуна ылайык Чыңгыз Айтматовдун юбилейлерин өткөрүү кабыл алынган. Ташкент шаарынын чоң шаарынын бир көчөлөрүнө Чыңгыз Айтматовдун наамы ыйгарылган Ташкент областынын Таркент районундагы 33-чү мектепте ар бир инсандын туулуп өскөн жери кымбат. Менин мекеним Өзбекстан. Өзбекстан көп улуттуу өлкө. Өзбекстанда бардык улуттар өз эне тилинде билим алып, өз каада салттарын сактап келүүдө. Мен дагы өз эне тилимде жаш муундарга билим берип, тарбиялап, эмгектенип жатам. 2021-жыл биз үчүн ийгиликтүү жыл болду. Жаңы окуу программанын негизинде жаралган жаш муундар үчүн окуу китептеринин жаралуу жараянында өз салымыбызды коштук. Республикабыздын 1 жана 2 класстары үчүн